Итак, мен корей тилин үйрөнүп аткан студенттерим, жалпыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта муундарды үйрөтөмүн, муундап жазганды, аны муундап окуганды үйрөтөмүн. Сиздер эсиңиздерде болсо, биз биринчи классыбызда алифбени окуп атканда баарыбыз муундап окуудан, муундап жазуудан баштаганбыз, Анда эмесе, кеттик. Корей тилинде муундун түрлөрү бар. Бүгүн мен сиздерге мына бул жерде цифра менен жазылып турат, сиздерге 5 түрүн үйрөтөмүн. Биринчи түрү эң жөнөкөй, биз туруп турган тамгаларды жазганды үйрөнбөдүкпү? Ошол бул биринчи муун болуп аталат. Ак кубик бул үнсүз. Мынтип боеп койдум, ичин боелуп турган болсо үндүү. Бул сиздерге мындай көзүңүздөрдө эске калыш үчүн гана. Сиздерге айтканмын мурунку сабакта, туруп турган тамга болсо, мындай жанына жанаша жазылат деп үйрөткөнмүн. Эгерде сиз ушул жерде кны жазып туруп, аны мынтип астына жазып койсоңуз, үстүнө жазып койсоңуз болбойт, Дайыма к, а, н, а болуп жанында ээрчип жүрөт дегенмин. Бул аябай жөнөкөй, анткени биз кыргыз тилинде ушундай эле жазабыз. Экинчи муундун түрү үстүнө үнсүз, астына үндүү келет. Бул жатып турган тамгалар деп үйрөткөнмүн. Мына эгерде д тамгасын, анан ону мынтип жанына жазып койсоңуз, туура эмес. Туура эмес. Д жазып туруп, астына жазсаңыз туура болот. Анткени үндүү тамгалар, өзгөчө мына жатып турган тамгалар, ушул жатып турган таякчалар астына жазылат деп айтканбыз. Бул экинчи түрү болду. Эми үчүнчү түрүнө кайтсак, бир тамга кошулду. Үнсүз, үндүү, анан бул жерге үчүнчү тамга кошулду. Үчүнчү тамганы сиздер башка белги менен, башка түс менен боеп коюңуздар. Үчүнчү астында турган тамганы патчим деп атайбыз. Мурунку сабакта үйрөткөнмүн бул жөнүндө. Мына үнсүз, үндүү, анан бул жерге патчим келет. Неге мен чоңураак кубик тартып койдум? Анткени бул жерде эки тамга дагы турушу мүмкүн. Бул жөнүндө эмкиде айтып беремин. Азыр сиздерге бир тамганы эле окуганды үйрөтөмүн. Мисалы үчүн, к үнсүз, а үндүү, ың үнсүз, каң. Очереди боюнча биринчи муну окуйбуз, экинчи муну окуйбуз, үчүнчү муну окуйбуз. Катар менен окуп кете бересиздер, адашпаңыздар. Биринчи астынан баштап бөйдөгө карап окубайбыз, жок. Ортодон баштап окубайбыз, жок. Мына к, а, ң. М, я, м. Ч, и, б. Чип. Чип деген үйдү билдирет. Б, а, ң. Баң. Баң деген бөлмө дегенди билдирет. Б, о, л. Ошондой мына үчүнчү муунда астына патчим кошулду. Мурунку сабакта жакшылап өздөштүрүп алган болсоңор, силерге бул муун деле оңой эле болуп калат. Эми төртүнчү муунга келсек, төртүнчү муун 3 кабат болот. Мына үнсүз биринчи келет, мына экинчи ортодо үндүү, анан эң астына үнсүз келет. Сэндвич деп коем. Бул сэндвичке окшош. Эки жагында астында үстүнө нан коюлат, ортосуна жашылча коебуз го, сэндвичте, бургерде ортосуна эт коюлат. Ошол сыяктуу элестетип алсаңар, оңой эсиңерде калат. Бул муунда көбүнчө жатып турган, көбүнчө эле эмес, негизи сөзсүз жатып турган тамгалар келет. Мына б, о, м, бом. Байкадыңызбы бирок? Б тамгасы, о тамгасы, м, о, м, мом. Бом деген жаз, мом деген дене. Бул жерде үстүнөн астына карай окуйсуз. М, о, м. Түшүнүктүү болдубу? Кыт. Мул, мул деген сууну билдирет. Эми 5-чи муун. Бул муунду түшүнүп атканда биз дифтонгдорду аябай жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Дифтонгдорду баарыңар билесиңер. Бул жерде мына үнсүз келет, үндүү келет, үндүү келет, анан үнсүз. Эки үнсүз, эки үндүү. Бул жерде түшүнүшүңөр үчүн мына к үнсүз, о менен а дифтонг уа болуп окулат. Куа, анан патчимде н турат, н, куан. Куан. Бир, эки дифтонг, эки тамга, бир деп эсептейбиз. О, аны бир деп атамын. Эки, анан 3 тамга. Төртүнчү эле муунга окшош, айырмасы бул жерде дифтонг турат. Мисалы үчүн мындан сөз жазып берейин мен. Ың, уа дифтонгу келди, ың. Эсиңерде бул окулбайт, Ошондо уаң, уаң. Уаң деген падыша деген. Андан кийин к, ве деп жаттаганбыз. Куен. Куен. Х,
Where, when. Түшүнүктүү эле болду. Биринчи тамгадан баштап окуйбуз. Бул жерде деле х, анан дифтонгду окуйбуз. Үйрөткөн менен отдельно бөлүп окуйбуз. Дайыма чогуу. When. Мына төртүнчү эле муунга окшоп 1 2 3 өйдөдөн ылдый карап окудук. Бул жерде жакшылап дифтонгду окушуңуздар керек. Бул сабакта мен сиздерге азыр 4-5 муунга чейин үйрөттүм. Кийинки сабакта дагы башка муундарды үйрөтөмүн. Азырынча ушулардын бардыгын жакшылап сиңирип алышыңыздар керек. Жана ушул эгер сабакты көрүп бүткөн болсоңуз, сизге пайдалуу болсо, сөзсүз лайк, комментарий унутпайбыз жана катталганды унутпайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.